Эми бизде активисттер элдин атынан биз эл кызыкчылыгын ойлойбуз деген активисттер тилекке каршы баары жакшы болсо биз деле колдойт элек, же болбосо ошо кишилердин айтканы мындай чындыкка дал келсе биз деле абдан туура айтып атат. Биз ушул жерден кемчилдик кетирип коюппуз, чындыгын айтканда мойнуна алабыз деп алсак, бул баарыбыз эле пендебиз, баарыбыз мисалы үчүн ошону мойнуна алабыз. Бирок тилекке каршы баягы өзү ушул маалыматты биринчиден такталбагандан кийин, экинчиден кээ бир жарандардан 5-10 тыйын алып алып, анан эгер мен ушул социалдык тармакка биз ушуну жазсак, эртең ушул киши бизге келип кайрылып, кой жазбагыла, мен силерге кичине 5-10 тыйын акча берейин, ушуну токтоткула деген ой менен жазгандар деле бар да. Биз андайларга өзгөчө мен андайларга көңүл бөлбөйм дагы, алардын деңгээлине түшпөйм дагы. Эми эң негизгиси биз эмнеден коркушубуз керек? Биз 3 нерседен коркушубуз керек. Биринчи Кудайдан коркушубуз керек. Биринчи. Экинчи бул өзүбүздүн абийирибизден коркушубуз керек. Үчүнчү мыйзамдардан коркушубуз керек. Эгерде биз ушул токен тармагынан бир жерден ошо алып жеп, ичип, же бирөөгө мындай кылганыбызда, мен ойлойм, тиешелүү укук коргоо органдары же тиешелүү тараптар бүгүнкү күнгө чейин тиешелүү чечимдерди чыгарса керек эле. Бул боюнча дагы бир менин үстүмө дагы канча көп жазып жүрүштү, борбордук бийликке чейин жазып жүрүштү, текшерүүлөр болгон. Эгер кызыктар болсо ошо текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мен өзүм дагы кээ бир документтер өзүмдүн алдымда жүрөт. Мына ошону дагы берем. Мына ушуну окугандан кийин мен ойлойм, кимдин кандай экендиги мына ошондой билинсе керек да. Эми биз деле максатыбыз мамлекетибиз өнүксүн деген максат. Анан биз кээ бир мындайча айтканда, кээ бир учурларда кемчилдик кетирген учурлар болсо дагы, биз мисалы үчүн бирөөгө зыян келтирип, же болбосо мамлекетке зыян кетирген кемчиликтерибиз болбойт. Балким кээ бир жерлерде бир туура эмес ката каттар кетип калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бирок ачыгын эле айтып коеюн, ушундай маселелер мындан ары дагы боло берет. Биз эми эл башында тургандан кийин бул маселелер токтобойт болсо керек, сүйлөй берет болсо керек. Но ачыгын айтканда эми баардыгы убакыттары за.